Birinchi ооруганда кыйналганмын, аябай кыйналганмын. Bir жагынан туберкулез болуп, bir жагынан ВИЧ болуп, эки ооруду алып кетиш кыйын болгон. Венера Орусияда иштеп жүрүп, 2021-жылы эки ооруну бир убакта жугузуп алган. Алар кургагучук жана ВИЧ. Каарманыбыздын суранычы менен атын жана үнүн өзгөртүп бердик. Негизи Венера ишиндеги талап боюнча 6 ай сайын анализ тапшырып жүргөн. Оору өзүнөн аныкталганда катуу стресске түшүп, көп убакытка чейин кабыл ала алган эмес. Биринчи убакта стресске түштүм. Туугандарым билбейт, айтканым жок. До сих пор билишпейт, уже 2 жыл болду. Стрессте жүрдүм, бирок ушул эмем дарынын күчү менен азыр обычный адамдар окшоп жашайм. Мен ушуну менен ооруп калып, ушуну менен өлүп калам деген ойдо жүрдүм да. Бирок жок, Кудайга шүгүр жакшы жашап жүрөм. Эл катары дарым менен. Венера ооруну жолдошунан жуктуруп алдым деп күмөндөнөт. Азыр алар 2 жолго түшүшкөн. Жолдошу менен Орусияда таанышып, ошол жактан баш кошушкан. Ал оң солго көп баскандыктан ушундай тагдырга туш болдум. Бирок ага оору тууралуу айткан жокмун дейт. Мен күйөөмдөн жуктурдум деп ойлойм. Себеби күйөөм жаши кишини да. Ошондон гана деп ойлойм да. Жолдошум экөөбүз мен ооруганда ажырашып кеттик. Биз Россияда жүргөнбүз, Россияда. Ошол жакта эле уже жолун берди, сен ооруп калыпсың. Башка сүйлөшкөнүбүз жок. Эми айткан чакта деле эркек киши мойнуна албайт го дейм. Венерадан 2 оору бир убакта аныкталгандыктан ал күн сайын 30га жакын дары ичкен. 2 жыл кургагучка каршы эмдөөдөн өтүп, азыр толук айыккан. ВИЧке каршы эми өмүр бою дары ичиши керек. Бул оору тууралуу бир туугандарына, ата-энесине айткан эмес. Эми туура түшүнгөн бар, туура түшүнбөгөн адам бар. Бир тууганда да ошол. Ошон үчүн айтпайм. Ар бир адам өзүн сакташ үчүн турмуш куруп жатканда анализ тапшырууну сунуштайт. Мында азыркы жаштарга эмес, даже семейныйларга айткым келет да. Өздөрүнү сактап, не только аялды киши, эркек киши дагы өздөрүнүн биринчи кайсыл жакка кетип атканда кандай өзүн сакташ керек. Биринчи өздөрүн сакташ керек. ВИЧ менен ооруп калгандарга айтмакмын, бул жашоо улана берет экен. ВИЧтен коркунуч эми туура, бул аябай мындай коркунучтуу оору деп неметишет. Бирок жашооду улантса болот, эч кандай коркунуч жок. Кадимки адамдар жашагандай жашап жүрө бересиң. Кыргызстанда 1999-жылдан баштап ВИЧ аныкталып таркай баштаган. Статкомдун маалыматында дарт аныкталгандан баштап 2022-жылы ооруну жугузуп алгандардын саны эң көп болгон. ВИЧ бул адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу. Ооруга чалдыккандардын көбү илдетти жуктуруп алганын билишпейт. Бир нече жыл бою дени сак адамдардай жүрө алат. Жыныстык жол менен энеден балага кан аркылуу жугат. 4 баскычтан туруп, акыркысы СПИД. ВИЧ илдетин жуктургандардын саны акыркы 2 жылда өсө баштаган. 2012-жылга чейин кан аркылуу, ийне саюу жолдору менен оору тараса, андан бери дээрлик 90% жыныстык жол менен жуктуруп келишет. 2018-жылдан 2022-жылга чейин ВИЧ жана СПИДти 4050 адам жуктуруп алган. Бул илдет эркектерден көп аныкталган. 5 жыл ичинде 2389 эркектен инфекция табылса, 324-ü ийне же кан аркылуу жуккан. 1730 учур жыныстык жол менен, 53-ü энеден балага, 282-синин жугуу себеби белгисиз болууда. 5 жыл аралыгында 1661 аял ооруну жаңы жуктурган аныкталган. Анын 29 учуру ийне же кан аркылуу. 1418-и жыныстык жол менен, 45-и энеден балага жуккан. Ал эми 207-синин жугуу себептери белгисиз бойдон. Статистика көрсөткөндөй, акыркы жылдары оору жыныстык жол менен көп тарай баштаган. 2023-жылдын 10 айында Ош шаарында жана облуста 196 адамдан жаңы ВИЧ илдети аныкталган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 40 учурга көп. Көбүнчө мигранттар бул илдетке кабылып, бирок кимден жуктуруп алганын билбегендер бар. Чын айтканда,
мисалы окууну бүтүп бүтпөй атып Россияга кетишет. ВИЧ жөнүндө түшүнүктөр аз. Анан ошол жака барышат дагы, мисалы эми Россиянын шартын бардыгыбыз эле билебиз. Мисалы бул жактан көп акча, колуна акча тийгенден ал жакта көп мисалы достору менен ал жакка чыгат дегендей, же болбосо кээ бирки квартираларда 5-6 жашаганда ошол жактан баягы квартирада кээде кошулуп коюшат экен. Ошондой учурлар көп болот экен да. Анан ошонун эсебинен дагы өсүп атат го дейм да. Анан мени таң калтырган нерсеси ВИЧ инфекциясы менен мисалы кимден жугуздуңуз эле деген суроону берем да, мен кимден шек санайсыз десем, то есть мен мисалы, например, тигиндей деген же Зура тигиндей деген кыздардын атын айтат да, фамилия аты жөнүн эч кандай билбейт. Ошондой кыз менен где-то бир айда жашадым, кайра бул жака келе бердим. Ошо Россияда жүргөндөчү. Мен ошодон эле көрөм го дешип ушинтет да, бирок эми бизде дагы баягы туулган күнү, фамилия аты жөнү болбосо аларды мындай аныкташ өтө кыйын деп койсок болот да. Адилет Бурканов ооруну жуктуруп алган адам дары ичип башкаларга таратпай жашаса болоорун айтат. Мисалы, ошто 2023 жылдын 10 айында 10 кош бойлуу аялдан ВИЧ инфекциясы аныкталган. Учурда алар менен тыгыз иш алып барылып жатканын, таза балдар төрөлөрүн билдирди. Күнүнө бирден таблетка ичет, кадимкидей эле Кудай берген өмүрдү жашайт. Күнүнө бирден таблетка ичет, кадимкидей эле өзүнүн партнеруна, аялына жуктурбай жашаса болот. Күнүнө бирден таблетка ичет, 5-6 бала төрөгөн үчүн немелер пациенттерибиз бар, таза балдары, таза 97-98% оорулуубуз почти бардыгы дарыларын ичип жакшы болуп жүрүшөт азыркы мезгилдечи. Өлкөдө 13113 жарандан ВИЧ аныкталса, анын 12353-ü кыргыз жарандары. Бул илдет көбүнчө эркектерде көп аныкталат. Ош шаары жана облуста 3222 адам ВИЧ менен ооруса, анын 1254-ü аял, 1968-и эркектер. 2023 жылдын ноябрь айына чейинки статистика боюнча Кыргызстанда 13113 адам ВИЧ илдети менен жашап келет. Алардын 1344-ü Ош шаарында болсо, 1878-и облуста катталган. Ош облусу боюнча ВИЧ эң көп аныкталган Кара Суу району. Кара Сууда 1004, Ноокатта 400, Өзгөндө 232, Арабанда 83, Алайда 79, Каракулжада 72, Чоң Алайда 8 адамдан ВИЧ инфекциясы табылган. Дарыгерлердин айтымында оору өтүшүп кеткенде кайрылгандар көп. Илдет канча кеч аныкталса, аны дарылоо оор болоорун айтат. Мындан улам ар бир жаран ВИЧке акысыз анализ тапшырса болот. Үйүнө жакын жердеги дарыканага чейин тест жеткирип берүү кызматы каралган. Бизде азыр HIV тест деп коет, ушундай через Глова аркылуу тесттерди үйүнө дагы жеткирип берип атабыз. Бул кандай жол аркылуу ашырылат? HIV тест деп атайын сайтка киришет дагы, ошол жерден заказ беришет тесткечи. Мисалы, ким өзүнө ВИЧке шек санаса. А бул эмне дайыны? Бул деген ВИЧке тест. ВИЧке тест? Дайынан эмне сага бир нерсе болду? Сөзсүз бирденке болушун керек жок. ВИЧти себеби дегенде маникюр кылганда же болбосо башка медициналык процедура учурунда жугузуп алышы мүмкүн. Ошондуктан ВИЧке текшерип коюу бул жакшы эле көрүнүш. А буну кантип колдонот? Азыр сага барын көрсөтөм. Бул сайт аркылуу буйрутма бересиң. Мунун баары бекер жана анонимдүү. Сага жеткирип бергени дагы бекер. Ичинде инструкциясы болот өзүнүн. Ушуга карап туруп, биз тестти өз алдынча тапшыра берсек болот. Ал эми бул баштыкчада тесттин өзү бар. Ачып көрөбүз азыр. Ичинде мындай щеточкасы болот өзүнүн. Жана суюктук болот. Бул суюктукту ичкени же төккөнү болбойт. Бул щетка менен ооздон шилекей чогултабыз. Андан кийин бул щетканы бул суюктукка салабыз. Суюктукка салып коюп 20 мүнөт бою буну күтөбүз. 20 мүнөттө өттү, азыр жыйынтыгын көрөбүз. Эгерде бир сызыкча болсо, бул вирус жок дегенди түшүндүрөт. Ал эми 2 сызыкча болсо, сизде ВИЧ бар дегенди түшүндүрөт. Мына менде бир гана сызыкчаны көрүп атабыз. Бул дегени менде эч кандай вирус жок. Эгерде сизден 2 сызыкча чыкса, тынчсызданбастан СПИД борборуна кайрылыңыз. Ал жерде сизге керектүү маалыматтарды беришет. Дайына мен СПИД центриге барып, ВИЧке тест тапшыруудан уялышмын да. Көрсө ушундай жол бар экен. Эң башкысы анонимдүү экен. Бул мага аябай жакты.
ВИЧти жуктуруп алгандар коомдон обочолонуп эч кимге ачылбай калышаарын адистер ырастайт. Алгач дарыдан баш тартып качкан адамдар болот. 37 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер 3 айлык тынбай түшүндүрүүдөн кийин жаран ооруну кабыл ала баштайт дейт. Бейтаптарыбыз биринчи кабыл алгысы келбейт. Анан биз бир эле дарыгерлер эмес, буну биз бир группа адам иштейбиз десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде дарыгерлер, анан психологдорубуз бар, равный консультанттар деп коебуз. Ошол өзү ичкен айыртыны, ошол терапияны өзү ичкен адамдар дагы иштешет да. Бейтап бир калыпка түшкөндөн кийин вирусту жандантпоо үчүн ВИЧке каршы өмүр бою күнүнө бир дары ичиши керек. Эгер ичпей койсо, дарыга туруктуулугу жоголуп, таасир этпей калат. Бул учурда башка дары кошулат. Ар бир бейтап ай сайын жакшылары 3 айда бир келип анализ тапшырып кетишет. Чет өлкөгө кете тургандарга дарылары алдын ала берилет. Акыркы учурларда ишке жарамдуулардан оору көп чыгып, бир эле үй бүлөдөн 3-4 адамдан ВИЧ чыгып жаткан учурлар бар. Ишке жарамдуу жаш куракта келип атышат да. Анан кийин акыркы эң өкүнүчтүүсү ушу мигранттардын арасында ушу бир үй бүлөдөн чыгып калып атат да, күйөөсү аялы баласынан болупчу. Ушул жери өтө өкүнүчтүү болуп кетип атат да. Мен энемин, дарыгермин. Мага эң катуу тийгени бир үй бүлөдөн ушул эле оорудан аял менен күйөөсү каза болуп, анан ошол каза болгон бейтаптын 5 баласы болгон, 4-чү кызынан чыгып калгандар. Анан ошол убакта мен аябай жаман болгом, өзүмө катуу кабыл алгам да. Мен бул иштен кетем деп ойлогом да, анан кете алган жокмун, дагы эле иштеп атам. Дарыгер бир үй бүлөдөн эркекте же аялда оору аныкталса, сөзсүз экинчи адамга бул тууралуу айтуу керек деген мыйзам чыгаруу керек дейт. Себеби айрым бейтаптар ооруну угуп жок болуп кетишерин айтат. Жок дегенде эң жакынына айтса, дары ичүүсүн көзөмөлдөөгө жардам бермек деген пикирде. Өзү законго деле негизи кабыл алып коюш керек. Мисалы күйөөсүндө жок болсо, аялына сөзсүз түрдө айтылсын. Же болсо аялында болсо, күйөөсүнө сөзсүз түрдө, же болбосо эң жакын туугандарына айтылсын деген законду кабыл алып коюшубуз керек да. Кээ бир бейтап сиз айткандай өзү менен өзү болуп эле жоголуп кетет да кээдечи. Себеби булар эч кимге сырын айткысы келбейт экен. Биз эмне дарыгерлер дарынды убагында ич, моундай жүр, тигиндей жүр деп эле гана көрсөтмө бере алабыз. А бирок эң негизгиси бул психологиялык жактан дагы, материалдык же моралдык жактан дагы колдой турган бул ушул адамдын эң жакыны. Учурда ВИЧ илдетин жуктургандар менен иштөөгө психолог жетишпейт. 3261 жаран илдеттен каза болсо, 832си СПИДтен улам өлгөн. 2023 жылдын 1-ноябрына карата өлкөдө 1313 жаран СПИД менен күрөшүп жатат. Статкомдун маалыматы боюнча акыркы жылдарда СПИД ВИЧтен өлгөндөр көбөйгөн. 2020 жылы ВИЧ инфекциясынан түздөн-түз 78 өлүм катталган. Анын 30 аял, 48 эркек. Өзүмдү карагым келет. Эч кимге муктаж болбогум келет. Ойноп жүргөн каалайм, ошол мага башка азыр эч нерсенин кереги жок. Жашоо өзү таттуу. Ушул жашап жүргөнүбүз таттуу, ушул көрүп жүргөнүбүз, ушул күндөрдү көрсөткөнү туура. Жакшы күндөр да болот, жаман күндөр да болот. Бирок жакшы күндөрдү эстеп калганга аракет кылам да. Эч качан чөкпөш керек. Эч качан үмүттү үзбөш керек. Дайыма өзүн жакшы сезип, өзүнө карап, эметип жүрсө жашоо боло берет деп ойлойм.